Жаз келип, жер жашылданбай жатып, аравандык дыйкандар жерге картошка көмөгө жетишти. Бул жаздын камылгасы былтыр күзүндө башталып, жер даярдалган. Мындан улам 20 февралдан тарта эле картошка эгүү башталды. Dadırroq ko'miladi, mana shunchalik ko'miladi. Endi u yer betini qor yog'sa, bultur xudo xolasa 1-fevral, 2-fevral narda ekamiz. Мурдагы жылдарда февраль айынын 10 же 9 числосунда эле картошка экчүбүз. Акыркы жылдары жаз кеч келип жатат. Аба ырайын карадык. Эгер эгип калбасак, бул жерден жылына 2 жолу түшүм алууга жетишпей калабыз. Жерди күзүндө даярдап, биогумус, амофос чачып койгонбуз. Ошондо түшүм мол болот. Эми баасы жакшы болуп берсе деген эле үмүт. Анткени былтыр картошканын баасы арзан болду. Балким экспортко чыгып калса дагы баа кымбаттап калар беле. Амофостар ham hozir qimmat bo'lib ketdi. Dollarni nasal dollarni bahona qilishib bari dollar ko'tarilib ketdi. Араван районунда картошка эгүү иштери кызуу жүрүүдө. Аба ырайына байланыштуу дыйкандардын 2 күн гана убактысы калды. Мындан улам бүгүн дыйкандардын аракети күч. Жергиликтүүлөрдүн айтымында быйыл жазгы айдоо 15 күнгө кеч калды. Демейде Араванда эртеги картошкалар февраль айынын башында эле эгиле баштачу. Yaxshi, hosil yaxshi. Түшүмү жакшы. 50 сотық жерге 2 тонна уруктук картошка сатып алдым. Мындан берекесин берсе 20 тоннадай түшүм күтүп жатам. Бул картошканын Ривера сорту. Биз картошкаларды өлкөдөгү базарларга гана сатабыз. Таладан алып кетишет. Жай мезгилинде бышкан картошкалар жыйнап алып бул жерге жүгөр айдайбыз. Ошентип 2 жолу түшүм алабыз. Эгерде февраль айында дыйканчылык башталбаса, анда 1 жылда 2 жолу түшүм алуу кыйын. Араван районундагы дыйкандар 1 жылда 2 жолу түшүм алышса, айрым жерлеринде жылына 3 жолу түшүм алууга жетишет. Учурда Төбө-Кургон, Юсупова, Нурабад айыл өкмөттөрүндө жазгы талаа иштери кызуу башталган. Алардан Төбө-Кургон айыл өкмөтүндө быйыл 400 гектардай жерге картошка эгүү пландалган. Негизинен жер семирткичтер Өзбек Республикасынан ташылган үчүн биз өзүбүздө бир уюштурулса жакшы болмок деп ошону сураштырып атат. Себеп кымбат болуп атат жер семирткичтер. Анан ошон үчүн көбүнчөсү быйылкы жылы баягы биологиялык жолго өтүштү. Бул баягы гумустарды пайдалануу, сөл жанынан чыккан жер семирткичтерди пайдалануу менен иштешип атат быйылкы жылы. Ош облусу жазгы талаа иштерине толук даярданууда. Даярдык 80-85% түсөт. Мында президенттин облустагы өкүлчүлүгүнө жазгы талаа иштерин координациялоо милдети турат. Калкты бардык зарыл, үрөн, күйүүчү, майлоочу май, минералдык жер семирткичтер менен өз убагында камсыздоо иштери аткарылууда. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.